Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Bugungi dagi to'xtalib ketuvchi temamiz бұл al-qati'a. Туғандық байланышты үзу, туған urug' менен болгон карым-катнашты токтотуу тууралуу болмокчу. Муну дагы Ибн Хажар ал-Хайтами рахмаллаху таала чоң күнөөлөрдүн катарында алып келип жатат. Әлбетте бұл шариатыбызда өтө оор күнөө болуп саналат. Аллах Таала кимде-ким туган урug'un болгон мамилени үзүп кое турган болсо, аларга лаанат айткан. Жана алардын өмүрүнө береке алынып коюлу тууралуу. Жана Аллах Таала алардын көздөрүн көр, кулактарын түлөй кылып коюлу тууралуу бизге кабар берген. Жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким туган урug'un болгон мамилесин үзө турган болсо, қиямат күнү алар бейишке кирбей тургандыгы тууралуу бизге кабар берип өткөн. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, биз туган уруг менен болгон мамилени чындашыбыз керек. Алар менен болгон карым-катнашыбызды бекемдешибиз керек. Албетте туган уругдун дагы өзүнүн шариатта белгилеп койгон акылары бар. Биз мына ошолорду ар бир акыны өз ээсине жеткиргени аракет кылышыбыз керек. Жана ошону биргеликте эле биз алардын акыларына кирип коюудан, алар менен болгон мамилебизди токтотуп коюудан этият болушубуз керек. Шариатыбыз бул нерседен кайтарган. Эми бул тууралуу Куран аяттарына жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине дагы тереңирээк токтолуп кете турган болсок, Аллах Таала Куран Каримде бизди туган урug'un болгон мамилени чындоого буйруп, мондойча баяндайт. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Аллах Тааладан коркула дейт. Жана туган урug'un болгон мамилеңерди бекемдегиле. Туган уруг менен мамилеңерди үзбөгүлө. Алардын акыларын сактагыла деп Аллах Таала бизди Аллах Тааланын акыларында жана пенделердин акыларында таквачылыкка бизди буйруйт. Албетте бул таквачылык дегенибиз Аллах Тааланын буйруктарын аткарыштыгыбыз, Аллах Тааланын тыйыларын тыйлыштыгыбыз, жана ошонун биргеликте эле Аллах Таала белгилеп койгон пенделердин акыларын бериштигибиз. Пенделердин акыларынын эң алгачкысы болуп эле бул ата-эне турат. Ата-энеге ак болуштук оор күнөө. Ата-эненин сөзүн укпай коюштук. Ата-эненин акысын бербей коюштук, ата-энеге жакшылык кылбай коюштук, ата-энени таштап коюштук. Бул өтө оор күнөө болуп саналат. Мына ушудан кийинки келе турган катардагы пенделердин акыларынан бул туган уругдун акысы болуп эсептелинет. Ата-энеңиздин бир туугандары, өзүңүздүн эже карындаштарыңыз, жана ошондой эле ата-энеңиздин апасы, атасы, өзүңүз чоң атаңыз, чоң энеңиз, тайнеңиз, жана ошондой эле тага журтуңуз, булар сиздин жакын туугандарыңыз болуп эсептелинет. Булар менен мамилени үзүп коюу оор күнөө болуп саналат. Аллах Таала мына ушул нерсеге буйруп атат. Силер Аллах Тааладан коркула жана туган уругдун акысынан коркула дейт. Алар менен болгон мамилени чындагыла. Алар менен болгон ынтымакты бекем кармагыла дейт. Жана тугандык мамилени үзүп коюудан силер сак болгула деп Аллах Таала бизди туган уругдун болгон мамилени чындоого буйруп жатат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Бул шариатыбызда эң чоң ибадат болуп саналат. Бул Аллах Тааланын буйругу. Бүгүнкү күндө мына ушул нерсеге карабастан көпчүлүгүбүз туган уругун болгон мамилени үзүп жатабыз. Болбогон бир дүйнө нерсе менен талашып, араздашып, бири-бириз менен саламдашпаганга чейин барып калып жатабыз. Албетте бул шариатка каршы келген эң оор күнөөлөрдөн болуп саналат. Инсан мейли намаз окусун, зекет берсин, өтө такыба пенде болсун, бирок туган уругун болгон мамилесин чындабай турган болсо, туган уругун болгон мамилеси жакшы эмес боло турган болсо, анда бул Аллах Тааланын астында күнөөкөр болгон бойдон калат. Аллах Таала мындай адамдарга өз сөзүндө төмөндөгүчө наалат айтат. Аллах Таала айтат: "Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва туқаттиу архамакум улаика аллазина ла'анахумуллаху фасаммахум ва ама абсарахум." Силер Аллах Тааланын буйруктарынан, өкүмдөрүнөн жүз жүрө турган болсоңор, анда жер бетинде бузуктук кыласыңар. Жана туган уруктарың болгон мамилени үзөсүңөр дейт. Кимде-ким жердеги бузукой кыла турган болсо, туган уругун мамилени үзө турган болсо,
Аллах Таала аларга налап айтты. Аллах Таала өз ырайымын аларды алыстатты. Жана алардын көздөрүн соқор кылып койду. Жана кулактарын дүлөй кылып койду. Аллах Таала аларга бир жакшылыкты жеткире турган болсо, аларды уга алышпайт. Алардын дүйнөсүн акыреттен пайдалуу нерсе боло турган болсо, биздин динибизде мына ушул нерседен пайда ала албайт дейт. Аллах Таала мына ушундай катуу бир эскертүү берет. Биз мындан сак болушубуз керек болуп эсептелет. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир кыскача хадисинде бизге төмөндөгүчө кабар берет. Ла ядхулул жанната катир рахим. Туган урук менен болгон мамилени үзгөн адам ал бейишке кире албайт дейт. Кыямат күнүндө эң биринчилерден болуп эсеп кысапсыз же жеңил эсеп кысап берип, андан кийин түзмө-түз булар бейишке кире алышпайт. Алар сөзсүз түрдө дозокко кирип, ошол жасаган күнөөсүнүн азабын чегип, андан кийин алар бейишке киришет деп Аллах Таала ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде бизге мына ушундай кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ушул кичинекей нерсе деп туган урук менен араздашып, алар менен тарыңышып катташпай, эртең кыямат күнүндө өзүбүздүн улуу максатыбыз болгон бейиштен куржала калып калбайлы. Дозокко түшүп, мына ушул нерсенин азабын чегип калбайлы. Мына ушундай күн келелектен алдын биз туган урук болгон мамилени сактайлы. Алардын акыларына бекем болойлу жана аларга зыян берүүдөн биз алыс бололу. Жана ошондой дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде бизди төмөндөгүчө туган урук болгон мамилени чындоого буйруйт. Я айюханнасу афшу салам, эй адамдар, эй мусулмандар, араңарда саламды жайылткыла дейт. Бири-бириңер менен кезиккен кезде ассаламу алейкум деп ушинтип бири-бириңе салам бергиле дейт. Эгерде араңарда кыйналгандар болгон болсо, ачкалар болгон болсо дейт, жакырлар болгон болсо, мискиндер болгон болсо, алар тамактандыргыла. Аларга жардам бергиле. Алардын кийим кечесине, алардын башка муктаждыктарына карашкыла. Василул архам, жана туган урук менен мамилени чындагыла. Алар менен байланышты үзүп жибербегиле. Вассаллу мин лейли ваннасу ниям. Адамдар уктап жаткан кезде түндөсү туруп тахажжуд намазын окугула. Тадхулул жанната бисалам. Эгерде силер ушул амалды кыла турган болсоңор, кыямат күнүндө бейишке кире аласыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге кабар берип атат. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде кимде-ким туган уругу ага муктаж болуп турган болсо, туган уругу кедей болгон болсо, мына ошол туган уругуна карашпай турган болсо, мына ошол туган уругуна жардам бербей турган болсо, садаканы мына ошол туган уругунан баштабай турган болсо, жакшылыгын, ихсандарын мына ошол туган уругунан баштабай турган болсо, анда ал адамдын кылган садакалары кабыл болбостугу тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт: "Мен кана лаху aqari ва дуафа ва лам юхсин илейхим ва ясриф садакатаху ила гайрихим лам яқбалаллаху садакатаху" дейт. Кимде-кимдин туган уругу боло турган болсо, алар алсыз боло турган болсо, алар кыйналышып калган болсо, аларга ал жакшылык кылбай турган болсо, аларга садакасын бербей, башка бирлерге садакасын бере турган болсо, Аллах Таала мындай адамдын садакасын кабыл кылбайт. Вала янзур илейхи яумал кыяма. Жана Аллах Таала кыямат күнүндө бул пендесине карабайт. Аллах Таала кыямат күнүндө бул пендесин өз ырайымына албайт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биздин жакшылыгыбызга, биздин ихсандарыбызга эң акыл адамдар бул биздин тууган уруктарыбыз экен. Биздин ата-энебиз, биздин эжебиз, биздин карындашыбыз, биздин акабыз, биздин укабыз, жана биздин тагаларыбыз, биздин абежелерибиз, таяжелерибиз, мына ушундай жакын туугандарыбыз биздин эң жакшы мамилебизге, биздин ихсандарыбызга эгер муктаж боло турган болсо, мына ушулардан биз башташыбыз керек болду деп эсептелинет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фалясир рахимаху." Кимде-ким Аллах Тааланын бар экенине иман келтире турган болсо, жана акырет күнүнө кайтаарына иман келтире турган болсо, анда ал туган уругу болгон мамилесин чындасын, бекемдесин дейт. Туган уругу болгон мамилесин үзбөсүн дейт. Жана ошондой эле урматтуу мусулман тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде мындайча бизге кабар берет: "Лайсал василу бил мукафи, валакиннал васил аллади ида qata'at rahimahu wa salaha." Туган уругу болгон мамилени чындаган адам бул
алардын ошол алардын кылган мамилесине карап мамиле кылган адам эмес дейт. Эгер тууган урукту алар чындашкан болсо бул дагы чындайт. Эгер үзүп койгон болсо бул дагы үзүп коет дейт. Ал адам эмес дейт. Тууган урукту менен болгон мамиле чындаган адам бул эгерде алар менен катнаша турган болсо, алардын мамилени үзүп кое турган болсо, бул ошого карабастан тууган уруктун мамилени улай берген адам мына ошол тууган уруктун болгон мамилени чындаган адам деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кыскача алганда бул тууган уруктун мамилени үзүп коюштук өтө оор күнөөлөрдөн экен. Аллах Тааланын наалаты болот экен. Аллах Тааланын наалаты кимге боло турган болсо, кайсы жерге боло турган болсо, бул адамдар эки дүйнө жарыбайт. Бул дүйнө жана акыйатта азап чегип өтүшөт. Жана ошондой эле кыямат күнү булардын бейишe кирүүсү аябай оор болот экен. Жана Аллах Таала булардын бул дүйнөдө алардын рызкысын тар кылып коет. Аллах Таала алардын тапкан ташкандарына береке бербейт. Жана ошондой эле Аллах Таала булардын көздөрүн көр кылып коет экен, кулактарын сокур кылып коет. Аларга шариятта кандай пайдалуу нерсе боло турган болсо, андан пайда ала алышпай калат. Аллах Таала мындан баарыбызды сактаган болсун. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир токтолуп кетчү нерсе, биз бүгүнкү күндө эмнеге тууган урук менен болгон мамилени үзүп жатабыз? Алардын себептери эмне? Мына ушулардын кээ бирлерине келе турган болсок, мына ушул нерсеге карап, ушул себептерди алдына алып, өзүбүздү ушул нерседен оңдой турган болсок, албетте биздин тууган урук менен болгон мамилебизди дагы бекемдөөгө, дагы чыңдоого бизге жардам берет. Алардын кээ бир себептеринин бириси бул дин. Биз динден алсыз болгон себептүү, динден алыс болгон себептүү, дин илимдеринен алыс болгон себептүүдөн биз тууган урук менен болгон мамилени чыңдай албай атабыз. Эгерде бул тууган урук менен болгон мамиле Аллах Тааланын буйругу экендигин билгенибизде эле, бул пенделердин акылларын эртең кыямат күнүндө биз эсеп кылсак берерибизди билгенибизде эле, эгерде алар бизден тарынып кеткен болсо да, биз алардын аркасынан барып кечирим сурап, биз алардын менен болгон мамилени чыңдамакпыз. Жана ошондой эле ушу шариятыбызда ким тууган урук менен болгон мамиледен үзүп кое турган болсо, аларга мына ушундай оор күнөө болор экенин билгенибизде эле, биз алар менен болгон мамилени чыңдамакпыз. Демек, урматтуу мусулман, бул биз дин дегенибизде эле бир эле сиз мечитке барып намаз окуштуңуз, зекетиңизди бериштиңиз, садакаңызды бериштиңиз, же тасбих айтышыңыз, же истихфар айтышыңыз менен чектелбейт. Биз бул нерсеге динди чектебешибиз керек. Албетте дин дегенде бул биздин дүйнөбүзгө аралашып кеткен. Биздин тууган урук менен болгон мамилебизге, ата-энебизге болгон мамилебизге, достору менен болгон мамилеге, жана ушуну үй-бүлөдөгү мамиленин баарын бул дин өз ичине камтып алган. Алардын дагы акыларын биздин шариятыбыз белгилеп берген. Эртең кыямат күнүнө барган кезде биз Аллах Таала өз акыл сурап бүткөндөн кийин бул пенделердин акысынан сурайт. Булардын акылларына өтөп бербеген болсок, эртең Аллах Тааланын астында бир катуу азапка душар болуп калышыбыз мүмкүн. Биз динди дагы тереңирээк үйрөнүп, динге бекемирээк боло турган болсок, мына ушундай тууган урук болгон мамилебизди дагы бекемдеп чындай алат экенбиз. Албайдын себептеринен бул суузон, тууган уруктардын арасында бири-бирине болгон жаман күмөн, тиги мени мындай кылып коюптур, тиги мени мындай ушактап атыптыр, тиги мени мындай жамандап атыптыр деп, ушундай бири-бирине болгон жаман күмөн бул ортодогу араздашууну пайда кылат. Араздашкандан кийин ортодо ажыроо пайда болот. Бири-бирине болгон мамиле үзүлөт ошолордун. Бул жаман күмөн эң жаман нерсе. Аллах Таала бул нерсени Кур'ан Каримде кайтарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул нерсени кайтарган. Силер башкаларга жаман күмөндү болбогула. Башка адамдарга жаман күмөн кылбагыла деп бизди кайтарган. Бул дагы өтө оор күнөө болуп саналат. Биз мындай жаман күмөндөн дагы алыс болушубуз керек. Бирибизге болгон жакшы күмөндө бирибизге болгон жакшы күмөндү күчөйтүбүз керек. Эгерде эч жакшы күмөн таппай калсак дагы, мен акылым жетпеген бир жакшы жагы бардыр деп, ушундай жакшы жакка жоруп коюп гана эле чектелиш керек. Андан кийин бул хасад, бири-бири болгон көрө албастык. Биз мындан дагы алыс болушубуз керек. Көрө албастык бул өтө оор күнөө. Жана андан кийинки болсо бул не? Атадан калган бир мурасты бөлүп алуу үчүн талашуу. Атасынан жер калган болсо, атасынан үй калган болсо, мына ошол нерсени талашып, урушуп, жанжалдашып, тууган уруктун мамилеси бузулуп кетиштиги. Албетте бул нерсени бөлүп алыш үчүн биздин шариятыбызда өтө жогорку деңгээлде буга этибар берген. Мурас кайтып бөлүнөт. Буга эң жогорку деңгээлде этибар берген. Мына ошол шариаттын негизинде муну эртерээк бөлүп алыш керек. Эгерде ошол араздашууга алып бара турган болсо, андан кийинкиси бул текебердик. Бирөөсү бай болуп калган болсо, бирөөсү жакшы үй салып алган болсо, бирөө жакшы машина алып алган болсо, бирөөсүнүн жашоосу жакшы болуп калган болсо, берки кедейлердин үстүнө текеберленип, алар болгон мамилесин чындабай, аларды карабай, алардын үстүнөн кыйынсып,
салам берсе саламга келбей калыштык. Бул дагы тууган уркум болгону мени үзүүгө алып барат. Текеберликтен алыс болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи кимдин жүрөгүнө кыпкынчалык текеберлик боло турган болсо, бул адам бейишке кире албайт деген. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул текеберлик сизди көптөгөн жакшылыктардан тосуп коет. Мына ошолордун бири бул не? Тууган уркум мамилени үзүүгө алып келет экен. Андан кийин бухул. Бухул деген бул сараңдык. Инсан мен өзүмө гана болсун деп башка бирөөлөрдөн өзүнүн тамак ашын, кийим кечесин же башка бир байлыгын аяштык. Сараң болуштук. Бул да тууган уркум болгон мамилени үзүп коет. Жада калса агасынын же инисинин балдары келе турган болсо, ошолордон дагы өзүнүн буюмдарын же өзүнүн башка нерсесин аяштык. Бул да тууган уркум болгон мамилени үзүп койууга эң чоң себеп болот. Мындан алыс болуш керек. Андан кийин болсо бул талак маселеси. Эгерде абасынын кызына бир үйлөнүп калган болсо, экөөнүн турмушу келишпей калып ажырашып кеткен болсо, мына ошол экөө талак бергенден кийин абасы менен катташпай калыштык. Же башка туугандар менен катташпай калыштык. Бул сиз талак бергенде анын кызына гана талак берип атат. Мына ошол менен гана болгондо жашоо токтойт. Ал эми бул тууган уркум мамиле уланып кете бериш керек. Бул түшкөн талак экөөнүн ортосуна эч кандай зыян бербеш керек. Мына ошол себептен мамилени үзүп коюштук. Бул дагы өтө оор күнөө болуп эсептелинет. Мына ошол менен урматтуу мусулман тууганым, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах таала баарыбызга таатип берген болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.